Сейчас минуточку. Мен Мураталиева Мери Мураталиевна, психолог жана психотерапевт. Зөөкүр адам деген ким? Адамдын зөөкүр экенин кайдан билсем болот? Зөөкүр адам бул психологиялык жактан ооруган адам, бул оорукчан адам. Ал адамды көз карашынан же болбосо баскан турганынан билсеңиздер болот. Бардык адамдар зомбулук көргөзүүгө жөндөмдүүбү? Бул жерде адаштырбашыбыз керек, себеби дегенге оорулуу адамдар гана зордук, зомбулук көрсөтө алат. Кээ бирки учурларда случайно болуп калышы мүмкүн. Ошол нерсени адаштырбашыбыз керек. Зөөкүр адам зөөкүрчүлүктөн өз алдынча кутула алабы? Жок, бул жерде кутула албайт, сөзсүз түрдө адиске кайрылуусу керек. Үй бүлөдөгү зордук зомбулук анчалык деле коркунучтуу эмес. Эң башкысы чырды эл алдына чыгарбаш керек. Бул жерде туура эмес, себеби үй бүлөлүк зордук зомбулукка кирип кетет. Бул психологиялык жактан же болбосо физикалык жактан болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө адистердин жардамы керек. Бир жолу психологиялык же физикалык зомбулук жасаган адамдын кайра кайталаганга жөндөмдүүлүгү барбы? Бул жерде кайталашы мүмкүн. Муну дагы адистер менен чогуу карап көрүшүбүз керек. Эгерде 3 жолу кайталанган болсо, андан кийин дайыма кайталашы мүмкүн. Мени үйдөн күйөөм сабап салды. Эмне кылышым керек? Сөзсүз түрдө биринчи кезекте туугандарыңызга, жакындарыңыздарга айтышыңыздар керек. Же болбосо 102 номерине чалып, болуп жаткан окуяны менен тааныштырышыңыздар керек. Милиция эч кандай чарба көрбөсө эмне кылам? Анда 911 номерине горячий линияга чалып, онлайн консультация алыңыз, же болбосо башка органдарга кайрылсаңыздар болот. Күйөөм ар бир тыйынды эсептеп, айламды кетирди. Эмне кылсам болот? Бул экономикалык зордук зомбулукка кирет. Сөзсүз түрдө жакындарыңыздар менен сүйлөшүңүздөр, адистерге кайрылууну унутпаңыздар. Үйдө бир психикалык жактан оорулуу тууганыбыз жашайт. Андан корком. Эмне кылышым керек? Сөзсүз түрдө биринчи кезекте ата-энеңиз менен сүйлөшүп, ата-энеңизге баарын жайынча түшүндүрүп бериңиз. Эгер ата-энеңизден жардам болбосо, анда тууган уруктарыңызга же болбосо жакындарыңызга сөзсүз түрдө айтыңыз. Ал да болбой турган болсо, 102 номерине чалып, болгон окуянын баарын айтып бергенге болот. Мен зомбулуктун даалайын көрдүм. Жашоом бүтүп калгандай сезилет. Эмне кеңеш бере аласыз? Жок, бул жерде сиздин жашооңуз бүткөн жок. Ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык нерсе турат. Сөзсүз түрдө адистерге кайрылыңыз. Бул сиздин жашооңуз. Жашооңузду жаркырата жашаңыз.